Кең Арал айылындагы заводдон чийки гана кыш чыгат. Бирок бардык талаптар сакталып, стандартка жооп берет. Ишканада 10дон ашык жумушчу иш менен камсыз болгон. Ар бири өзүнө тиешелүү гана жумуштарды аткарат. Бу жерде повар менен бир 12-13 балабыз. Айылда көп эле жумуш жок. Бер катышат. Мына балдар келип тура. Кааласа күнүн алат. Айлыктары жакшы. Булардын чыгарганына яраша. Канча кирпич чыкса ошончо айлык алышат. Мен айлыгым ай сайын алам. Обед бекер, обед, ужин, завтрак бар. Айылда бекер жүргөндөн көрүп иштеген жакшы эмеспи? Жакында бул ишкана бышкан кыш чыгара баштайт. Учурда мында атайын меш курулуп жатат. Жеке ишкердин долбоорун Бакубат Талас фондусу колдоп, 5 жылга 5 миллион сом пайызсыз насыя берген. Эми бышкан кыш чыга баштаса, район эли ушул жерден алып керегине жаратат. Норге пешка курулатабыз. 200 миң кирпич батат. Bir ayda бүтсөк деп турабыз. Bir ay иштесек, бүтө жасап калат быйыл. Bir бышырып чыгарып калганга жешелди атабыз да быйылгачы. Анан биздин айылга 55 миң кирпич берет. Онда колунда жокторго соцсебек курсак. Анан кийин жерге от продажа төлөйт да. Айылга жакшы эле доход түшөт. Ал элге да жакшы болот да, оштон ташыбай. Анан өзүнүн айылга арзаныраак болот. Белгилей кетсек, кыш чыгарган заводду ишкер Бактияр Иманкулов иштетип келет. Ишкер мыйзамдуулукту сактап Кең Арал айыл өкмөтүнө салык төлөйт. Эми бышкан кыш чыга баштаса, салык төлөмү дагы Кең Арал айыл өкмөтүнө мурдагыдан көп түшө баштайт. Кайнар Ормонов, Асхат Бейшембиев, Иният Регешева, ЛТР Талас облусу.